Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандуу кушуба кетиңиздер менен достор. Бүгүн 8-число 4-ай 2022-жыл. Москва убактысы боюнча саат 12-ге чукулдап калды достор. Бүгүнкү видеолорубузда акыркы автоунаа достор. Акыркы автоунаа бул байкелерибиз дагы өздөрүнүн атыга кредитке оформить этип машинени алган экен. Машинени алып, срочно акча керек болуп калып, машинени өткөзүп берели деп атыптыр. Эми достор, видеону аягына чейин көрүп туруңуздар и кунт коюп, кулак салып угуп туруңуздар достор. Машиненин жылы 2020, 1.6 автомат коробка достор. Каналга подписка кылганды унутпаңыздар, подписаться и коңгуроonu басканды унутпаңыздар. Эми лайктан аябаңыздарчы достор. Так достор, машина тууралуу бир сыйра обзор кылайлы дагы. Анан бул жакта турган акебизден кандай история менен алды, канчага турат машина, ошол жөнүндө бир сыйра маалымат алып берели. Бизге ийгилик каалап коюңуздар достор. Кеттик анда эмесе. Кыскасы машина 20, 1.6 автомат коробка. Сыртында бир дагы баягындай чымын конгон жери жок достор. Эми мен сиздерге ошондой түшүндүрөйүн. Көрүп турасыздар, бар жогу жалтырап, мындай айтканда сон. Дөңгөлөктөрү шипованный, жайкы дөңгөлөгү дагы бар достор. Бир бамперинде ушу жеринде артка айдап атып бир нерсеге тийип кеттим деди. Ушу жеринде кичине эмеси бар, жаракасы. Так, анан ошол экен достор. Так, оң жак жагы боюнча дагы машина таптаза. Идеал машина. Эми ички салонун көрсөтө баштай берели достор. Ички салону боюнча бунун комплектация комфорт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Так. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Так, комплектация комфорт достор. Много эмесин бир аз чоңойтуп алабыз. Ага. Так, пробеги 96.445. 100 миңге жете элек. Комплектация боюнча передний подогрев сиденья, подогрев руль, кондиционер, штатный мафон, мультируль, полный электропакет, блокировка, разблокировка, корректор фар и антибукс. Көрдүңүздөр? Өзүнүн заводской полиги, анан ички салону боюнча чехолду байкадыңыздар. Өтө сонун, богатый көрүнөт ушул чехол. Көрдүңүздөр? Мындай мощный болуп турат экен. Удобный болуп турат. Так, эми достор, арткы салону боюнча. Так, арткы салону боюнча дагы. Мынакей, көрүп турасыздар? Сонун бар жогу. Так, бул байкебиз өзүнүн ИПСга лицензия чыккан. Кааласаңыздар, ошол акчасын сүйлөшөсүздөр дагы, первоначально берип туруп, калганын ошо айыга 21.700дөн төлөйт экен кредитке. Элестетип атасыздарбы? Мындай машинелер 2 миллионго туруп атат. Бул машиненин баасы 1,5 миллионго эле турат. Плюс-минус. Так, арт жагы боюнча таза. Бул жагы дагы таза. Кыскасы машинеде историяда ДТП жок достор. Эми ошондой болсо дагы мен бир сыйра көз астынан өткөзүп койгон туура болот. Мынакей, бар жогу таза. Арт жагында өзүнө керектүү шаймандары бар. Так. Мотор жагыга кеттик эми. Бат-баттан сиздерге көргөзө калайлы. Себеби кызыккандар өтө көп. Биздин ушундай выкуп лизингди өткөзүп берет элем дегендер, ушундай обзор кылып тарткандар бат эле кетип калып атат. Эртеси күнүнө же 2-3 күндөн кийин же бир жума ашып барса. Баягы кымбатыраак машинелер бир жума 10 күндө сатылып кетип атат достор. Бул машина дагы мен ойлойм бат эле кетет. Себеби кредитке машина ошондо 2020лар 1.800 1.700ге турат. 1.700 1.800. Кредитке бул 1.500 тегереги туруп атат. 200-300 миң айырма болот. Мотор жагын угуп турасыздар достор. Бир сыйра обзор кылып тартып тура бергин, биз акебизден маалымат алып берели. Аке, машинени Росбанк одобрить эткен, кредитке. 2020-жылы алгансыз. Ошондо жалпы стоимость ошо 1,5 миллион плюс-минус болот экен. Жолуккандарга, алармандарга телефонуңуздан полный көрсөтөсүз, баягы мага көргөзгөн программа менен. Эми ошондо сиз канча өткөзүп койдуңуз? Мен примерно азыр жарымга жетип калдыбы? жок, жарымга жетпеди. Бир жылы
7 ай 6 ай болду окшойт. 1 жыл 7 ай 6 ай ошондо. Так 12 бир 20 ай төлөпсүз да. Плюс минус 20-ны 2 жерде 2 4 400 миң. Анан первоначалка бергенсиз. Ооба. 600 тире 700 өткөзүпсүз. Ооба. Эми ошондон бир 50 миң 100 миң скидка кылып бересиз да. Мен Аз-маз. Торг кылып. торг болбойт. Торг болбойбу? Ооба. 800 беришсе, калган өздөрү төлөп ала берсе, ошол. Жакы дөңгөлөгү барбы? Ооба. Жакы дөңгөлөгү жаңы. Онсу ham жакшы. Өзүңүздүн ипиңизге, өзүңүздүн атыңызга полный оформить этилген, кредит, Ооба. Кесе көргөзөмүн. Полный неме кылып көргөзүп. Документтериңизге чейин көрсөтөсүз. Документтерге чейин көргөзөм. Сизге ошол акчаны берип, калганын айга 21700дөн Ооба. бүтүрүп алса болот. Кааласа 50 миңден, Кааласа 50 миң, кааласа неме. 100 миң. Ооба. Кийин эси неме кылган болсо, сен менен келсек, мындай беттештирип, Кошумча видео кылып, кошумча видео кылып, неме кылып койсок болот, отчет кылып койсок болот. Эч коркуш кереги жок мына. Ипиңизге лицензия чыккан. Ооба, өзүмө неме кылганмын, эми менен плюс балдарга ошол ипига 2 миңден төлөп жүрбөйт. Ошол менен неме бонус, скидкасы болот. Болду. Мага самое главное убагыда эле берип турса болду. 5 күн мурун төлөп койсок болду. Эч немеси жок. Жакшы. Ошол экен. Кошумча маалыматыңыз барбы? Кошумча жок эми, ушул машина турушу ошол доска бериш керек ошол. Жакшы, ийгилик. Жакшы өткөрүп бериң. Если эми болсо, менин принцибимди билесиз. Питиң боло турган болсо, досуңузду азыр ол сүрөткө тартып главный фонго коюп коюңуз. Билесиз, а? Ооба. Болду. Если болду, калганын мен көрүүчүлөргө айтып коеюн. Ийгилик эке. Мына достор, уктуңуздар, көрдүңүздөр. Эгер алармандар болсо, бар жогу документ жагы 200% уверенный экен. Дагы өзү менен жолугуп сүйлөшүп көрөсүздөр. Эгерде ким алып калса, алып атканда договорду кылыңыздар. Анан бияка келиңиздер. Бул жерден дагы кандай адам алды, сиздерди видео отчет кылып, видеого тартып, YouTube'га жүктөп коебуз. Бул кийинкиге мындай доказательство болуп кала берет, достор. Принципти билесиздер биздикине. Так, кошумча маалыматтан чамча биз сурабай калган нерселерди телефонго чаласыздар, описаниядагы. Чалып, толук маалымат алсаңыздар болот. Машинеге сөз жок. Машинени только айдаш керек. Башка эч вариант жок. Каалаган паркингиңиздарда иштей бересиздер, достор. Мына ушундай, достор. Биздин WhatsApp номерди ар бир видеонун аягынан табасыздар. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки видеодон жолугушканга чейин, достор.